жокчулуктун азабын, турмуштун оор жүгүн тарткан эне. Анан ошо жаштай өмүрүм, күлгүн жашым ошо боюмда. Апам бар экен, апам карады кошо. Турак жайга муктаж болуп, жылдап ижара тамдарда жашап келген Тынар айым. Болгон ушу калды. Өзүм убактылуу эми тиргиликке мындай немелерди, мындайларды өткөзөм мына ушуну ал эме 2 сомдон алат мына жарым литр. Тагдырдын оор түйшүгүнө каниет кылган Тынара Жумабекова. Кырк 8 жаштагы Тынара Жумабекова Өзгөн районунун борборунан 6 чакырым алыстагы Лелин жолу айылында күн кечирет. Тынар айым 2 рет турмуш күтүп, 1 кызды болгон. Тынара Жумабекова 21 жашында биринчи турмушундагы кайын эжелери эч себепсиз ажыратып, кош бойлуу мезгилинде азап черткенин айтып жашайт. Биринчи жолдошунун эжелери тагдырын талкалаганы дагы деле эсинде. Тынара Жумабекова экинчи турмушундагы жолдошу менен кооптуу абалдагы үйдө күн кечирүүдө. Жолдошу дагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен оор жумуштарды аткара албайт. 1 жашында боюмда ажыраштырган кайнэжеме мичет эле, кызым атасы мичет эле, какырдан болот эле. Ошентип мени ажыратып, бир аялды алып келип отуруп койгон кайнэжем ак жарлык ати деп. Анан ошо жаштай өмүрүм, күлгүн жашым ошо боюмда. Апам бар экен, апам карады кошо. Апам карады, Кудайга шүгүр апам бар экен. Ошентип төрөтүп, өз карап, ошентип жүрүп кызым 2 класс болуп калганда мен жумушка чыгып кеттим Өзгөн шаарга. Столовойго ошо стол жыйнап, идиш жууп, түнкү 12 чейин ошентип жүрүп, мына мээнетим менен ошо кызымды Шибеге окуттум. 10-ду бүтүрүп эле Бишкекте Жумабекова Чынара деген эжем колуна барды, 71-жылкы эжем. Алла разы болсун Чынар эжеме ошончо кызым колдоп, кичине бияктан тапкандарым бир 15 000 түйүп белине жөнөттүм. Эжем тосуп алып, тааныш сиңдиси бар экен, ошо Шибеге киргизди. 8 жыл иштеди кызым. Иштеди, бирок ошо өзүнө кийим кече ошо кайрылы өзүн иштеп эле анан тиш айындай ооруп, пародонтоз болуп, тиши, мүлктөр бузулуп, ошого дарылатып эле ошентип жүрүп, өзү оор чандырак эле кызым. Başı көбүрөөк ооруйт эле. Анан быйыл мына майдын 18-и, майдын 7-сине эжем жөнөттү кызымы. Жүрөгүм ооруп жатып калдым мен. Үйдө жатып калган, анан кызым бербесек болбойт окшойт. Эжемден маслаттар, анан кызым мен колума тапшырышты. Анан анда Өзгөндө квартирада элем. 4000ден төлөп жашачу музыкалдык школада түгүндө. Ошол жерден сиздер ошону журналисттер тартып кеткен. Раса суулар агат эле ол үйдөн. Жөргөмүштөр чыгып мынандай чага турган. Кызым ошол үйдө жашап жүрүп, бир күйөө экөөбүз сүйлөшүп 2 жылдан бери карап жүрчү элем ошо күйөө. Насипкен ошо күйөө балама турмушка чыктым Мырзекеге. Азыр кече жижиледи. 3-4 күн болду. Азыр 40 ичинде, Кудайга шүгүр. Эми кыз бала бирөөнү билесизген. Баалы өзүм мына 2 оор операциягам. 2-жылы геморройдон иштен сырттан алгызганмын. 2014 кисттан алгыздым. Өтө оор операция болдум, баса албай жаттым кыйле. Ошто операция болгон Черемишкада. Андан кийин текшерсем мурдума кан кетип, жайында чыга албайм. Көзүм боп-боз болуп, эч бирлени көрбөй эле жатып калам жайында. Мурдума кан кетип эле. Ошентип анан бүт ден соолугуман ажырадым. Кимге зыян, кимге пайда болду. Жаштыгым мен аты деген кайнэжем багым талкалаган. Ак жарлык. Ол деле раматылык өтүп кетти. Элден угушум боюнча. Бирок Кудай бар ар бир адамга. Ошо сиздерден суранып кетет элем. Ушу жалгыз бой калдым. Жолдошум мен деле 10 жыл жашадым. Бул Оштон, Арабандан болот. Ошо бийиктен учуп кетип, мына томго алгызып, азыр 12 операция болгон. Азыр ошо ишканасында 45 000 карызы бар, ошо карызына иштеп атат. Гарподо, Жылдыз деген рекламный агентствода. Ошо
Түнүмен уктабайт болду эле, пут ооруйт. Менин путум ревматизм, Бишкекке чейин текшерттим. Белим гыржа болуп чыкты. Черепныйым, башыңда суу бар экен деп кече ноябрда врачтарым айтты. Нервологияга 6 ай сайын жатам. Азыр комиссиядамын. Группага чыктым го, бирок комиссияны кыйнап атат да. Ошо комиссиядан өтө албай 15 000 кредит алып бердим. Мөлбулактан. Азыр төлөгөнгө шартым жок болуп атат. Акыбалым оор. Тамда жашаган үйү 3 бөлмөлүү, кышында суук болуп көп кыйынчылык тартат. Үйдүн эси акысыз жашоого уруксат берген. Эскирген үйү кооптуу абалда турат. Тынар айым ден соолугунан жабыркап, оор операцияларды башынан өткөргөн. Тиричилиги үчүн желим бөтөлкө чогултуп жан багат. Ошого чек тийди. Декабрь 8-inde Кудайдын куласы үчүн чегим тийди. Токтом бүттү, бирок Кызыл Китепке келип токтоп калды. Өзүм Аяш акамдар кызыл дыйкандык. Жер адисим Набака ошо токтомду жөнөттү, Бишкекке келди. 7 айда токтом жок. Токтом бүттү, Аллага шүгүр. Кызыл Китепке келип такалып турат азыр. Ошого сиздерден суранат элем, жалгыз бой. Эримем 2 балдакчан, өтө бир кирпичам көтөрө албайт. Ошого көптү көрсө көл болот, ошо элдерден суранам, ошо үйүм эптеп пагызабы кирпич болсам, ошо бүтүрүп алсам деп үмүт этем. Мен да жашам келет, небере көрдүм. Күчүм, акылым жетти да, колуман күчүм келбей калды. Ооруну мен жеңем десем, оору мени жыгып койду. Кичине ойносум эле мен кысат. Саат 3-кө чейин уктабайм. Бакыт ресторанда 2 врачым бар, барып текшерсем, неге уктабайт аткез, көп ойлонот окшойт, стресс алат кез, ойлонбоң деп айтып келет, алар айтып, дары жазып берет 2000-ге, аны сатып алган пулум жок. Ушинтип кыйналып отурам, тагдыр пешенемге эмне кылайын. Бул мен жашаганым 2012 турмуш курганмын. Ошо 10 жыл болуп калды. Ошо бул операция болгондо мен бардыгын караганмын. Тамак аш, сигарет баарын ташып, анан мен операция болуп калдым. Мен операция болдум биринчи май июндарда. Андан кийин 5 айдан эле бул операция болуп калды. Анда ошто квартирада жашачу элек. Бул жерде убактылуу жашап атат. Эми бирөөнүн үйү неме кыйын экен да, качан чыкты берет деп мынтип эле неметип турат экенсин, ойлонуп. Ошого ойлонуп калдым, ошо быйыл эптеп. Şu bir komnat bolsa ham бүтүрүп чыгып кетсем деп ниет кылдым, Алладан тилеп. Үмүтүм Алладан. Күчүм жок. Өзүмдө мен 2 оор операция башымдан өттү. Башым кыйнап атат, ошо черепныйым. Травма анан башыңыздын ичинде суу бар экен деп айтты да. Ошо кече ноябрда жашырып айтың, ошо өлгүчө ууп калайын, өлө элек деп, ошо башым дардым деп врачыма сурасам, башыңызда суу бар экен айтпайлык деди. Эми өзүңүз айттырышка мажбур кылдыңыз деди. Ошо тажига барбаң деди. Аны ыстыз жерге бармаң деди. Ошо тынччылык керек сизге деди. Ошентип отурам. Жергиликтүү бийлик жер үлүшүн берген, Тынар айым коомчулуктун материалдык колдоосуна муктаж. Акчалай жардам болсо үй салууну максат кылат. Азыр жерге унум да калбады. Өкмөттөн ун сурап акимге чейин кирдим. Материалдык силерге эмес, бизге ham түшөлөк деди өзгөндүн акими. Бир жол бул бизге жардам берген жок. Былтыр Кудайга шүгүр Илчеккеде өкмөтүм 7000 жардам берген. Ошондой ham өкмөткө жалып кылып, ыйлап боздоп атып, өзгөнүн акиминен тутуп алган Максат Ибраимовду. Ошондо шотуңа 7000 бердим, былтыр 7000 берген. Быйыл бир сомам жок. Өзүбүздүн шотубузга чөлөк деп аким ошентти, өзгөнүн акими. Бизди тааныйт. 3 аял кыйналган аял киребиз боздоп постоянно. Биз ыйлап, ойноп кирбейбиз. Жокшуктун айына киртабыз. Мына азыр мына ишенбесеңер, унум калбады.
болгону ушул калды. Өзүңүз Өзүм убактылуу эми тиргиликке мындай немелерди, мындайларды өткөзөм мына ушуларды. Ушунуям ал эме 2 сомдон алат мына жарым литрин. Мынаны 1 сомдон алышат ошо бозо саткандар. 1 литрди, 2 литрди 2 сомдон өткөзөм. Тиргиликтин уяты жок. Мен урлук кылбасам, неметпесем. Ак мелет мен өзүм табам. Анан 5 сомдон таразам бар, өзгөндө. Ошо 1 складка коюп койгом, азыр кар жаап, жамгыр жаап чыга албай калдым. Ошо неберем кызым толготуп калып, ошо менен болуп, суу өтүп, температура азыркыча өзүм келе албай атам. Ошо. Оор иш кыла албайм мен, оор операция болгом. Да оор иш кылсаң кистаң өсүп кетет деген. Оор ишке болбойт, столовый иштесең болбойт деди. Неме? Оштогу врачтар.